Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргыз Республикасынын президентинин 126 жарлыгы менен ушул Манас атабызды ушул кыргыз элине таанытуу боюнча ушул уруксат этсеңиздер, ушул Касым Жакыпбековдун Теңир Манас деген китебин окуп берейин, бир бөлүгүн. Хан Манас. Ак кийизге чайпатып, ак батага жайкатып, Төрө Манас хан болду, ааламга бүттүң болду. Бала Манас 13-кө толду, ол буру зор эр болду. Ак кула Али бышты чыкма жаш. Жаштайынан жалакай кылбаска аны Камбарбоздун үйүнө кошуп, эркин коюп, эки асый болуп калган тору чардын минип жүрөт. Жайдан күзгө ооган бир күнү Манас аймагынан 84 улан чогултуп, Салбырынга чыгууну көздөдү. Алтайды бөксөлөп, чыгышты көздө жүргөндө Оркун деген дайра бар, Баркөл деген көлү бар. Шымалы түндөгү аң кирди бери, арасы балдар Токой анга ылайык деп уккан. Бүркүт алып шыңшытып, тайган ээрчитип каңшытып, түрлүү мылтыктарды таңдашып, жаа жебесин камдашып, жол азыгын мол алып, кош курагы чатырларын бөктөшүп, кошто аттарын жүктөшүп, шатыра шатман жүрүп калышты. Жолго чыгарда Манас атасынан суранып, жылкыдан 3 быштыны карматып, өкөнү 2 жолдошуна мингизип, бири бош коштотуп алган. Чаркасынан оюна, агын суусун боюна, Бадал Токойдун ачыгынан ыктоо жай таап, чатырларын 10-15тен кылып тигишти. Кош курап, 6 күн айлана тегерекке ит агытып, куш салып, бөрү түлкү алышты. Оюнга абдан канышты. Балдардын алды 25те, эң күчүсү Манас 13тө. 6-чы күнү чогулуп отурганда Манас кеп айтат: "Барыңар мырза балдарсыңар. Топурашып башы жок жүрө бербей, бирөөнө ак тердикке чайкап, хан көтөрөлү. Ал сакчы анан улук көрүп, айтканын көнсөкчү. Ким минип келген атын союп берсе, ошону хан көтөрөлү да. Айылга баргандай элге жарыя кылалы. Кана атуулар чыккыла, мартың болсо сойгула, бакалың жөн койгула. Бул көп тамаша эмес, чын болсун. Бирөөнүн атын алдап жегендей болбойлук." Манас муну айткан соң бир тобу жалдап колдоп келишти. Оболу Манжудан келген Шакунга сунуш кылышты. "Мен өзү атымдын жойгонмун. 6 айлык камап келгенде Манаска жөкөр болгонмун" деп ал моюн толгоду. Ошбурдун уулу Назарбекке асылышты. "Башы болуп бергин деп, мен 8 жашында эле Манастын ат кошчусу болуп алганмын" деп ал моюн толгоду. Саламаттын уулу Айнакулга кезек келди эле. Ал: "Мен да Манастын жөкөрүмүн. Эп көрсөңөр Манасты өзүн баш кылып алгыла" деп кутулду. Айдаркан уулу Көкчөнү камалашты. "Сен хан боло турган жөнүң бар. Ата бабаң атактуу, тектүү, өзүң эрсиң, ушуну сен ылайыксың." Анда Көкчө кежейип, эки тизесин мыкчыйт. "Ой, ары жок балдар, 6 күнгө чыдабай арыңар бузулдубу? Мазак кылган сөзгө мако атын соёбу? А көрө бугу марал тапсаңар, кекилик улар атып жумуңарды толтуруп чыдабайсыңарбы?" Анда Аскардын уулу Жабагы ачууланып алганы: "Сары арканы жайлаган, сан казакты айдаган башкы атаң Бархан хан болгон. Чоң атаң Камбархан бар. Өз атаң Айдаркан. Минтип артка кеткениң башкага жараша жарашмак, сага жарашпайт. Бабырбай сой атыңды" деп демитти. "Ой, Жабагым, өйдөлүк сөзүңдү кой. Чын эри болсоң, чакчырылбай өз атыңды сой" деп Көкчө эгинип кагынып туруп кетти. Көкчө анткен соң күлкү шаң менен хан шойло иши улана берди. Күлдүрдүн уулу чылыгы чабышты. "Баягы жылкы согушта эле мен Манаска ат кошчу болгонмун. Хан болор менин алым жок, акым да жок" деп жөнүн айтты. Андан кийин Тыргочордун Деркинбайга кезек келип: "Өзүң азамат жансың, Тыргоч журтуң улуу журт. Союлса бир тай союлар,
жөө калсаң мага учкашып жүрөсүң. Атыңды сой деп аба жара күлүшүп ага жабылышты. Улук болор жайым жок деп Деркенбай качып кутулду. Жана Тыргот калкынын келген аңгирдин улуу конойго кезек келди. Ага сөз жете электеле ыргып турду. Мен атымды сойбоймун, жөн койгула жайыма. Акыры кезек Манаска келди. 84-түн ичинде сен экенсиң кичүүбүз, түп атаң кыргыз уругу, өзүң Бай Жакыптын тунугусуң. Бабаларың бири башынан дөөлөт кете элек. Урматын улук кылып алалы, атыңды бар, хандык жолун чалалы. Анда Манас келбесиреп муну айтат. Ат улсуңар баарыңар, атын союп хан болуш адам угар көп эмес. Бирок аң табылбай ылайык ач болуп калсаң экенсиңер, силердин аягын ат курсун, Торучалды чалгыла. Муну укканда Чегебей ордунан ыргып турду. Торучал арык, эти жок. Жанга ченип минип жүргөн аттын этин жеген киши бети жок. Жакып аттанып кам Барбоздун үйлөнү тандап кармап, боз быштыны мен коштоп келе жатырмын. Ал деле Манастын малы. Торучарды жөн коюп, ошону сойгула. Байрак байлап найзага Манасты хан көтөрүп койгула. Ошентип тамаша сөзүн акыры чынга айланып, боз быштыны чалышы Манаска чатырынан босогосунан көк асаба найзаны сайышты. Ак тердик ап келип, Манасты отурган ордунан көтөрүп үстүнө салышты. Кол тойгон Манасты тердикке чайкап, жигиттери жети тегерите басып чыгышты. Баары ордунан туруп, күлкү шаң аралаш. Кулдугуз бар ханым, жаша Манас, бар бол Манас, 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 Манас деп жабыла жарданып, уран чакырып, чаркасынан жайыгын, Бадалуу токойду жаңытып турушту.